$45.000 туугандар Ош шаарынын Башбулактын Өжөр айылына туугандар мына жап-жашнакы болгон 5 сотик чек жана 4 бөлмөлүү ушул үй сатууга чыгып калды достор. Эң эле жакшы жерине келе турган болсок достор, абасы салкын, өтө сонун жерде жайгашкан мына ушул үй достор. Көрүп атасыздарбы? Ойбой, негизи аябай сонун салып туруп аказчы. Достор, бул үйдү сатып алган болсоңуздар, эң эле жакшы жери сиздер мынакей үйүңүздөрдөн чыккандан кийин эле бул жерде Башбулакты панорама кылып эң үстүнөн көрүп олтурсаңыздар болот экен. Көрдүңүздөр мынакей достор. Кааласаңыздар мына ушул жерде ана Ош алай жолу мынакей достор. Ош алай жолу дагы көрүнүп турат. Аябай жакын. Ош алай жолунан примерно бул жерге бир 2 мүнөттө жетип келесиздер. Үйдүн алдында жакшынакай болгон сонун болгон мына түптүз жол өткөн. Ушул жол менен сиздер Ош алай жолунан чыгып барасыздар. Эми достор, чекке келе турган болсок, чектин узуну 22,5, турасы дагы 22,5. Эң эле жакшы жери квадрат болуп, тегиз жерде жайгашкан достор. Көрдүңүздөрбү? Бул Өжөр айылында 5 кошкон эл жашайт, барыңыздар да билесиздер. Эми үйгө келе турган болсок, үйдүн узуну туугандар 10, турасы 10. Достор, чатырына келе турган болсок, чатыры жаңы эле свежий болуп эле жабылган экен достор, көрдүңүздөрбү? Өстүрмөлөрү өстүрүлгөн. Эми салон ичкине келе турган болсок, туугандар, жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Мына ушул жерден жакшынакай болуп көтөрүлүп келет экенсиздер. Бул жерге келе турган болсок, бул жер прихожка. Оң жакка бөлүнө турган болсок, бул жерде агаз айтты кухня кылып, ошол жакка бөлүнгөн экен достор. Экинчи жагына келе турган болсок, бул жерде спальня кылсаңыз дагы жакшы жарашууда экен достор, көрдүңүздөр. Анан мына ортолукка келе турган болсок, бул жерге жакшынакай алып печка кылып койсоңуз, 2 комнатаңызды сынайт, кааласаңыз парой кылып койсоңуз дагы жакшы жарашууда экен достор, көрдүңүздөр. Охо, мына жакты детский спальня кылыңыз достор. Сиздер могул эшиктен түптүздө кирип келген болсоңуздар, төрдө мына жерде санузел, душ, ажаткананын местасы мына ушул жерде каралган экен достор. Анан аябай көп меймандар келип калганда, мынакей бул гостевой зал кылып койсоңуздар болот достор, көрдүңүздөр. Алды жактары мынакей шестигранный болуп жакшынакай болуп болгон. Полный иштерин толтуруп коюптур. Ар бир комнатка жакшынакай болгон монтаж дагы келиптир достор, көрдүңүздөр. Агаздын айтуусу боюнча достор, мына караңыздар. Бүт таштамайлар жыгачтарга келе турган болсок, үстүлөрүнөн крышасын жабылган жактан тең баардыгы тең жоон жакшынакай болгон карагайдан болуптур достор. Мынакей бул эштен чыкканда сиздердин эшиңиздин алдында мондай жакшынакай болгон жаратылыш сиздерге көрүнүп турат экен достор, көрдүңүздөр. Бу жерде Ош алай жолун көрүп атасыздар. Бул жагы Башбулактын центрлери. Анан бул жерди сатып алган болсоңуз, жакшы жерине келе турган болсок, туугандар, мектеп жакын, балдар бакчасы жакын. Ушул жерден бир 10 мүнөткө жетпей эле жетип барат экенсиздер. Мечит, медресе дагы бар. Анан Өжөр айылына барыңыздар эле билген, бул жерде мына ушул үйдөн баштап бир 2 мүнөт жүргөн болсоңуздар, туугандар, мектеп менен балдар бакчалардын баардык ген пландары кирген экен. Достор, азыр мен примерно азыр чек араларына токтолуп өтө турган болсок, биринчи чек арасы мына бурчту көрүп атасыздарбы? Мына ушул бурчтан башталат экен. Бул биринчи чек арасы, экинчи чек арасына келе турган болсок, мынакей. Мына ушул үйдүн бурчуна барат экен достор. Үйдүн ар тарабынан 2 метр 2 метрден жакшынакай алып жер калтырып коюптур достор, көрдүңүздөр. Азыр үйдүн маңдаш беттен көрсөтүп коеюн. Суу түтүкчөлөрү коюлган, тинике менен чатырлары жабылгандыктан бүт тараптары обширкаланган. Анан күн батыштан баштап күн чыгышка чейин полный сон болгон күн нурлары үйүңүзгө тийип турат экен достор. Экинчи чек арасына келе турган болсок, мына ушул жерден башталат экинчи чек арасы. Эми мен силерге бир катар үйдүн артын көрсөтүп өтөйүн, туугандар. Караңыздар, мынакей. Бул үйдүн артынан примерно туугандар 1,5-2 метрдей калтырылыптыр достор. Үйдүн арты беттерин көрүп атасыздар. Үйгө келе турган болсок, үйдүн ичи дагы, сырты дагы сложный швактан болгон. Үй бышкан кыштан курулуптур. Сейсмопоезторунан бери полный куюлган экен достор. Анан подушкасына калың кылып коюптур. Достор, фундамент көрүп атасыздар. Фундамент да стандарт болуп, сонун болуп куюлган. Достор, басына келе турган болсок, мен силерге дагы бир жолу кайталап өтөйүн. $45.000 бир аз кем бар, анан сүйлөшүү жолу бар. Бул туугандар Башбулактын Өжөр айылында турабыз. Бул жерде суу келген, свет келген, ал жагынан эч кандай кыжылат болбойсуздар. Жашоого мындай чалгана аябай ыңгайлуу жерлерден бири, туугандар. Мынакей. Мен азыр үйдүн берки бетинен да көрсөтүп коеюн. Мынакей, достор. Көрүп атасыздар, машалла, жаратылыш өтө сонун. Алайда туугандар, видеону көрүп аткан болсоңуздар, сиздер өзүңүздөр эле алып коюңуздар бул жердичи. Өтө сиздерге удобный. Анан биз айтып өткөн баягы мынакей жолду көрүп атасыздарбы туугандар? Мына ушул жолдон эле примерно бир 2 мүнөттө эле жетип келесиздер бул чекке. Достор, документ жагына келе турган болсок, документ жактары такдан, аталар кызыл китептери бар, ал жагынан эч кандай кыжылат болбойсуздар. Мен үй ээсинин телефон номерлерин жазып коем, өзүнөн толук маалымат алсаңыздар болот. Жакшы инсандарга жакшы үйлөр насип кылсын.
Биз турган жер бул Ош Алай центральный көчөсү достор. Эгерде сиздер Алайдан келе жаткан болсоңуздар, жолдун оң жагында мына ушул мойкадан түп-түз кирип барасыздар. Эгерде сиздер Ош шаарынан келе жаткан болсоңуздар, анда жолдун сол жагында болуп калат. Мына ушул көчө менен түп-түз кирип барган болсоңуздар, сатылып жаткан жерге примерно бир 3 мүнөттө жетип барасыздар.